Он порвался, жесть. Флаг порвался. Тем более жиртылып кетті сен көрдің бе? Ну, мама, закройте окно. Закройте. Бишкекте кечинде катуу шамал болуп, Ала Той аянтындагы мамлекеттик тоо жыртылды. Өлкөнүн башкы флагштогундагы кездеме шамалдын катуу соккусунан айрылып калган. Учурда желек түшүрүлгөн. Социалдык тармактарда тараган видеодо бул кездеме кыйла жабыркаганын көрүүгө болот. Эскерте кетсек, МЧС буга чейин Кыргызстандын бир катар аймактарында катуу шамал жана аба ырайынын ыңгайсыздыгы тууралуу эскертүү берген. Бишкекте Байтик Батыр көчөсүндө кулаган дарак жол кыймылын токтотту. Байтик Батыр көчөсүнө чоң дарак кулап, жолдун бир бөлүгүн тосуп, транспорт кыймылын дээрлик токтотуп койду. Окуяга күбө болгондордун айтымында жол тыгыны күчөп кеткен. Автоунаалар тоскоолдукта айланып өтүүгө аргасыз болушат. Бул эки тараптуу жолду кыйла кыйындатат. Раз. Четыре дерева. Данный транспорт. Тут вот сейчас дерево упадет, и оно держится только на вот этих проводах. И упадет, получается, зацепит машину и порвет эти провода, если дальше так будет. Хозяин данного автомобиля, отзовитесь, я пытаюсь вас спасти. Школа номер 3, село Новопокровка, вот крышу снесло, лежит крыша. Похоже, что всю крышу снесло. А, даже здесь хорошо. Ну уж. Москвада жакшы клиника таппай жүрөсүзбү? Анда мен сиздерге азыр өзүбүздүн кыргыз мекендештер ачкан эң жакшы клиниканы көрсөтүп берем. Бул жерден гинеколог, уролог, лор, невролог, стоматолог жана башка врачтарга көрүнсөңүздөр болот. Умбем клиникасы таза жана сапаттуу заманбап аппараттар менен жабдылган. Эң негизгиси биздин клиникада биздин врачтар пациенттерге жакшы мамиле кылып, өзүбүздүн кыргыз тилинде жакшы кылып түшүндүрүп баарын айтып беришет. Көп адамдар оорусу күчөп кеткенде гана келишет. Бирок ден соолукту убагында текшерип туруу абдан маанилүү. Эгерде сиз дагы ден соолугуңузду текшерүүнү каалап жүргөн болсоңуздар, анда дароо биздин клиникага кайрылыңыздар. Келип УЗИге түшүп, өзүңүзгө керектүү анализдерди да тапшырып кетсеңиздер болот. Анан дагы достор, бул Умбем клиникасы кайсыл жерде жайгашкан деп жатсаңыздар, метро Нахимовский проспекттин 1 жана 2 выходунан чыкканда 3 мүнөттүк алыстыкта жайгашкан. Эртең мененки саат 9-дан кечки саат 8ге чейин иштейт, без выходной. Андыктан келсеңиздер болот. Бөтөн элде, бөтөн жерде жүргөндөн кийин өзүңүздөрдүн ден соолугуңузга дайыма кам көрүңүздөр. Биз сиздер үчүн ар дайым кызмат кылууга даярбыз. Корулуп жаткан Бишкек Арена стадионунда өрт кырсыгы катталды. Бул тууралуу социалдык тармактарда күбөлөр билдиришти. Алардын маалыматы боюнча имаратта өрт өчүрүү иштери жүрүп жатат. Окуянын себептери тууралуу азырынча расмий маалымат жок. Ассаламу алейкум. Стадионда бардыгы нормально. Өзүбүздүн графигибиз менен кетип атабыз. Все в порядке. Жана сварочный саат 3-төрдө сварочный работы болуп ошодон клейге түшүп, кичине задымление болду эле, алардын баарын устранили. Все в штатном режиме. Буюрса. Таалайбек Ибраев энергетика министри кызматынан бошотулду. Ал бул кызматты 2022 жылдан бери аркалап келген. Алмазбек Атамбаевдин кызы Алия Шагиева соцтармакка атасы менен түшкөн сүрөтүн жарыялады. Мурдагы президент учурда Испанияда дарыланууда.
Бишкектеги базарлардын биринде айдоочулар жол талашып чатакташты. Окуянын күбөлөрү мушташкандардын бири курал алып чыкканын айтышууда. Экөөнү базардын кызматкерлери арачалап калышкан. Окуя боюнча расмий органдар комментарий бере элек. Камчыбек Ташиев кайрадан коомчулукка чыгып, бул жолу Сокулуктагы футбол аянтчасынын ачылышына катышты. УКМКнын мурдагы башчысы балдар менен баарлашып, аларга топ бийлик кылды. Эске салсак, Ташиев бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүүгө айыпталууда. Бишкекте мурдагы депутат жана экс башкы прокурор Мыктыбек Абдылдаев менен коштошуу зыйнаты өттү. Маркум менен коштошууга анын жакындары, туугандары, достору, саясатчылар, ошондой эле министрлер кабинетинен жана күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү келишти. Адылбек Касмалиев маркумдун үй бүлөсүнө көңүл айтып, президенттин атынан да колдоо сөздөрүн жеткирди. Садыр Жапаров өз кайрылуусунда Мыктыбек Абдылдаев өлкөнүн бардык президенттери менен иштешкенин белгилеп, анын эл эсинде калыс адам катары каларын айтты. Элди ызы-чуу кылып жатасыңар. Президенттин өкүлү жергиликтүү бийликтегилерди сындады. Бүгүн 10 июнда президенттин Ош облусундагы карым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев Өзгөн районунун Кара Шору айыл аймагынын жашоочулары менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө президенттин өкүлү жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жумушун так аткарбай жатканын айтты. Жергиликтүү бийлик райондо өзүңөрдүн аткарбаган жумушун калап келип туруп, бүгүн эл журттун баарын ызы чуулатасыңар. Аткарбайсыңарбы так жумушуңарды? Жеринде аткарылат. Эмне кылганыбыз бул? Биздин жергиликтүү бийлик иштебегендигин ушулай болуп атат. Баягы президент туп-туура айтты. 70-80% жумушту жергиликтүү бийлик аткарып турган жумушу. Район, область, анан айыл өкмөтү. Айыл башчыларыбыз бар. Айыл башчылардагы быйыл мага жаңы мыйзам кабыл атабыз. Ал дагы муниципалдык кызматкер болот. Мындан кийин мыйзам шегинде жооп берет ал киши дагы. Тилек Текебаев Токтогул рейсинин башчысынын светин 3 күнгө өчүрүүнү тапшырды. Жалал Абад облусунун башчысы менен болгон жыйында жергиликтүү тургун үйүндө 2 айдан бери электр жарыгы жок турганын билдирди. Анын айтымында талма оорусу менен жабыркаган оолу менен өзгөчө караңгыда кыйналып келет. Ал эми рейстин жетекчиси аял калктуу конуштан оочо жашап, жеке трансформаторду пайдалана турганын билдирди. Буга жооп кылган Текебаев мэрия өкүлдөрүнө кайрылып, рейстин жетекчисинин жарыгын 3 күнгө өчүрүп көрсөңөрчү, көрсүн деген. Ошол учурда аял ыйлап жиберген. Эмнеге 2 айдан бери свет жок? Бул өзүнүн трансформатору, жеке трансформатор, частный, биздин баланста трансформатор эмес бул. Жана берки трансформаторго келе турган светтин баары өчүп калдырып атпайбы? Сагызган келип консол свет өчүп калат дейт анан. Бул трансформатор опоранын башында турат да, бул өзү. Кичинекей трансформатор, ОМП-деги. Жана биз немеге алып келбейсиңби? Норма алып келбейсиңби? Бияктан жеке трансформатор болсо эмнеге тиги аны өзүнүн общий трансформатор кошуп кубаттуулук бериле да. Бул калктуу конушта эмес, талаада чекеде жашайт өзүнчө, жалгыз эле. Жана кандай болот бул свет, кандай болуп чечилет? Трансформатордун жардам бергенбиз, оңдоп бергенбиз ремонт кылып туруп. Эми апарган кран менен коюш керек, кран бошоп айтат. Мына шаардын ресми жетекчисиз да, э? Ооба, ресми жетекчи. Сиздин демечи ким мэрия? Ошо жетекчинин светин 3 күнгө өчүрүлөчү, көрсүн. Үйүн. 3 күн өчүрүлөт, хорошо, көрсүн. Свет жок кандай экен деп. Эми өзү болсо инвалид баласы болсо, өзү да кыйналып атса. Ким неме берки энергетический надзор каяктасың? Түшүндүңүзбү? Мына азыр светин өчүрөсүңөр да 3 күн көрсүн. Бишкектеги автобус айдоочуларынын айлыгы 170 000 сомго чейин жетти. Бишкек шаардык транспорт ишканасынын директору Талантбек Капаровдун айтымында 1 апрелден тарта айдоочулардын эмгек акысы жогорулатылган. Учурда автобус айдоочулары иштеген саатына жараша 60 000 сомдон 170 000 сомго чейин айлык алышууда. Капаров жарандарды айдоочу болуп иштөөгө чакырды. Ошондой эле ал жол эрежесин бузган айдоочулар кара тизмеге киргизилип, жүргүнчү ташуу жаатында тартип орнотулуп жатканын кошумчалады. Оор жүк ташуучу унааларга 9 күндө 1 миллион сомго чукул айып салынды. Транспорт департаментинин аймактык башкармалыктарынын мобилдик топтору жалоолук режиминин сакталышы боюнча рейдтик иш-чараларды жүргүзүүдө. Транспорт министрлигинен маалымдашкандай, 1 июндан 9 июнга чейин
өлкө боюнча 41 укук бузуу фактысы катталган. Эрежеге баш ийбеген жүк ташуучу унааларга 830 000 сом айыппул салынган. Жаңы жылдан тарта мектеп тамак ашына бөлүнгөн каражат көбөйөт. 1 январдан баштап окуучунун бир күндүк тамак ашы үчүн 40 сом бөлүнө баштайт. Тиешелүү чечимди Садыр Жапаров кабыл алды. Азыркы учурда 4-класска чейинки ар бир окуучунун тамактануусу үчүн күнүнө 14 сом бөлүнөт. Каржылоо ченемин 40 сомго чейин жогорулатуу эт жана балык тамактарын, сүт азыктарын рационго көбүрөөк кошууга, жашылча жемиштердин ассортиментин кеңейтүүгө мүмкүндүк берет. Чопон Атадан Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобуна тиешелүү делген курал жарак сакталган жай табылды. УКМКнын кызматкерлери 4 кесилген мылтык, 1 согуштук револьвер, ошондой эле башка курал жана бет каптарды алган. Атайын кызмат бул жайды Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү мыйзамсыз иштерге колдонуп жүргөн болушу мүмкүн экенин боолголоду. Тергөөнүн алкагында окуяга тиешеси бар адамдарды аныктоо иштери жүргүзүлүүдө. Чүйдө мыйзамсыз курулуш жүргүзгөн жаранга айып салынды. Чүй облусунун Ысык Ата районундагы Новопокровка айылында көп кабаттуу турак жайдын курулушунда мыйзам талаптары сакталбагандыгы аныкталды. Курулуш министрлигинен маалымдашкандай, курулуш иштери уруксат берүүчү документтери жок жүргүзүлгөн жана өрткө каршы коопсуздук аралыктары сакталган эмес. Натыйжада курулуш иштерин жүргүзүп жаткан жаранга акт түзүлүп, мыйзам бузууларды жоюу боюнча көрсөтмөлөр берилди. Ошондой эле курулуш иштери убактылуу токтотулуп, айыппул салынды.